Мунайды кайра иштетүүчү Кыргыз Петролеум Компани 3 түрлүү продукция чыгарат: бензин, дизель майы жана мазут. Компания чийки затты кайра иштетүү боюнча кызмат көрсөтөт. Бул видео материалда ишкананын соңку 5 жылдагы 9 айлык көрсөткүчтөрүнө токтолобуз. Жетишкендиктерин конкреттүү сандар менен салыштырып көрсөтүп беребиз. 2020 жылдан 2024 жылдын 9 айлык негизги көрсөткүчтөрү. 2020 жылы компания 9 айда 106.200 тонна нефтини кайра иштетти. 2021 жылы 127.600 тонна. 2022 жылы 127.300 тоннага чыкса, 2023 жылы 150.700 тонна нефтини иштеткен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 9 айында тактап айтканда 2024 жылы компания 154.000 тонна мунайды кайра иштетип чыгарды. Даана байкалып тургандай, нефтини иштетүүдөгү динамикалуу өсүш 2021 жылдан тартып башталган. Компаниянын таза кирешесине токтолсок, 2020 жылы 9 ай ичинде кирешеге чыккан эмес, 25 миллион сомго зыян тарткан. Бирок кийинки жылы 2021дин 9 айында 107 миллион 600 миң сом таза пайда алды. 2022 жылы 197 миллион 200 миң сом киреше менен чыкты. Ал эми 2023 жылдагы киреше 150 миллион 400 миң сом. 2024 жылдын 9 айындагы таза пайда 195 миллион 300 миң сомду түздү. Баса белгилөөчү нерсе, 2021-2024 жылдардагы тапкан таза киреше компания тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчтөр болуп калды. Нефтини кайра иштетүүнүн көлөмүнүн көтөрүлүшү таза кирешенин көбөйүшү менен бирге Кыргыз Петролеум Компани жабык акционердик коомунда эмгек акылар жогорулады. Көңүлүңүздү төмөнкү көрсөткүчтөргө бурабыз. 9 айга карата орточо айлык 2020 жылы 42.400 сомду түзсө, 2021 жылы 44.200 сомго чыккан. 2022 жылы кызматкерлердин орто айлыгы 50.700 сом болду. Эмгек акы жыл сайын көтөрүлүп, 2023 жылы 52.700 сомго жетти. 2024 жылдын 9 айындагы орточо айлык акы 55 миң сомду түздү. Компанияга салынган инвестициянын көлөмүнө токтолуп өтсөк, 2024 жылдын 9 айында жалпысынан 35 миллион 136 миң сом инвестиция болгон. Негизги каражат жумшалган тармактар төмөнкүлөр. Транспорт бөлүмүнө 9 айда 11 миллион 930 миң сом бөлүнүп, ал суммага ишкана үчүн жаңы үлгүдөгү 3 унаа алынды. Автопарктын жаңыланышы менен транспортко болгон муктаждык чечилди. Ошондой эле механикалык участкага 11 миллион 961 миң сом инвестиция салынган. Ал акча каражатына заводко эң маанилүү болгон техникалык жабдуулар сатылып алынды. Ал эми электр менен жабдуу участкасына 4 миллион 867 миң 890 сом жумшалган. 35 миллион 136 миң сомду түзгөн 9 айдагы инвестициялык каражаттын ичинде кеңсе үчүн керектүү техникалар, эмеректер, чарбалык жана турмуш тиричилик техникалары сатылып алынды. 2024 жылы негизинен компаниянын 9 айлык жыйынтыгын алып карасак, көп тармагында жигердүү жетишкендиктер болду. Тактап айтканда, салык төлөмдөрү, штаттык бирдик кеңейтилди. Компания өзү сатып алып иштеткен чийки заттын көлөмү көбөйдү. Кененирээк маалымат үчүн көңүлүңүздөрдү жогорудагы графикалык көрсөткүчтөргө бурабыз.